Кыргызстан Кудай берген табият байлыктары бар өлкө. Бирок эгемендикке ээ болгон 30 жылда ал байлыктарыбыз толук кандуу өз мамлекетибизге, элибизге иштеген жок. Бүгүн дүйнө жүзүн пандемиядан улам каатчылык каптап, андан чыгуунун жолдорун карайлап издеп турган маал. Биз үчүн кырдаалдан чыгуунун жалгыз жолу эл байлыгын элге иштетүү. Ата мекенчи жаштар шылуунчулук менен таланып, чет мамлекеттерге казылып, ташылып кетип жаткан ген байлыктарды токтотуу максатында эл байлыгы элге деген кыймыл түзүштү. Ошол Кумтөр компаниясынан баштап, мына Кыргызстандын бардык область райондорунда гендер бар билесиздер. Ошол эле Аксы, Тогусторо, Алайда, Таласта, Нарында, Көлдө, мына Чүйдүн тегерегинде бардык жакта бизде ген байлыктар бар. Ошол ген байлыктарды ошол жергиликтүү элдердин кайрылуусу боюнча ошол жергиликтүү элге, же болбосо жергиликтүү бюджетке, ошол эле мамлекеттик бюджетке эл күткөндөй каражаттар, же болбосо салыктар, же болбосо ошол жергиликтүү элге соцпакеттерди төлөө боюнча көп кайрылуулар бар, биз угуп билип жүрөбүз. Ошондуктан биз ошол кыймылды ошол ген байлыктар багытында деп багыт алып атабыз. Жанагы Союздан ыдыраган мамлекеттердин эң акыркыларынын бири болуп атабыз. Эмне үчүн биз дүйнөдө ушундай ген байлыгыбыз, ушундай элибиз, суубуз баары туруп, дүйнөдөгү эң жакыр мамлекеттердин катарына кошулдук. Мына акыркы 3-4 жылда ошого кирдик, официалдуу турду. Эмне үчүн ошондой болуп атат? Демек, биз ошол болгон ген байлыктарыбыздын бардыгы туура эмес багытта иштелип атат. Биз андан толук пайда албай атабыз деген сөз. Алиге чейин өкмөттүн антикризистик пландары жок. Эл өзү аракет кылыш керек. Жерлерде ген байлыктарды инвесторлор иштетип жатышат. Тоо кен тармагы мыйзамсыз таланып, тонолуп, казылып кетип жатат. Бул талоончулукту эл өзү көзөмөлдөп токтотууга мезгил келди дешет демилгечилер. Агылып сыртка биздин байлык кетип атат. Газыбыз кетип атат. Электр энергиябыз кетип атат. Суубуз кетип атат. Өзбекстанга электр энергиясын 1 сом 16 тиындан сатабыз. Кыч алышып, кыштын чилдесинде өзүбүзгө керек болгондо Казакстандан 5 сомдон сатып алабыз. Эмне үчүн биздин мамлекет мына ушундай акыбалда? Эмне үчүн биз ушундай одоно экономикалык катачылыктарга жол берип атабыз? Эмне үчүн? Биз бүгүнкү шартта муну ойлонуп, кайрадан карап чыгып, келишимдерди кайрадан карап чыгып, эл өзү контролдоп, көзөмөлдөп алуу убактысы бүгүн келди деп ойлойбуз. Мына ошондуктан биз ата мекен мүчөлөрү калайык калкка, кадырлуу журтка, кыргыз элине, өкмөткө, парламентке, президентке кайрылып отурабыз. Биз бүгүн мына ушул Кудай берген байлыктарыбызды, табигый байлыктарыбызды ар бирин ченеп, эсептеп, көзөмөлдөп алышыбыз керек. Элдин байлыгы элге тийиш керек. Бүгүн учур, бүгүнкү талап мына ушундай. Коронавирус менен күрөшүү максатында Кыргызстанга 400 миллион доллардан ашык каражат келиптир. Анын 240 миллиондон ашыгы карыз түрүндө. Мындан башка да тышкы карыздарыбыз көп. Аны кантип төлөйбүз дегенге, ген байлыктарыбызды максаттуу пайдалансак, казынага каражат түшсө, ошонун эсебинен тышкы карыздардан кутулуу мүмкүнчүлүгүбүз жогору экенин белгиленди. Мына биз деген эгер жакшы жашоодо болсок, биз жаштар чыкпайт элек, өзүбүздү оокатсыздык кылып арбай согуп жүрө элек. Бирок бул кырсыкты пандемияны бизге Кудайдан келди да. Ошондой эле бизге рызкыны ушул Кыргызстан силер жашайсыңар кыргыздар деп туруп, бизге ушул байлыкты, ушул бейишти болгон жерди берди да. Ошону биз жакшы сактап калып, канчалаган компаниялар мына азыр Бакыт мырза менен Улан мырза айтып кетти, канчалаган райондордо, айылдарда казылып атат. Бирок ошонун экологиялык жагы каралып атабы? Соцфонд налог убагында төлөнүп, биздин бюджетке каралып атабы? Ушуну биз азыр дыкат ойлонуп, карап, ушу кыймыл негизинде биз алдыга жылалы деген максатта чыгып отурабыз, бир туугандар. Эл байлыгы элге кыймылынын ишинин негизги багыты Конституцияда жазылгандай жер, суу, тоо таш элдике, элдин кызыкчылыгына иштешин камсыз кылуу. Ата мекенчи жаштар демилгечи болуп, республика боюнча ген байлыктардын иштешин көзөмөлгө алууну баштайт. Кыймылдын катарына кошулууга элди чакырат.